Президент таласқа барганда айтты, 1,5 миллиард сомго чейин биринчи декадада эле, биринчи 3 айдын жыйынтыгы менен биздин мамлекетибиздин бюджетибиздин киреше бөлүгү чогулбай калды деп. Анан ал айтып кетти, 50-ге жакын шылуун өздөрүнүн жардамчыларын ошол салык инспекциясына которгон үчүн, алар ишин билбеген үчүн мына ушундай салыкты чогулта албай мамлекеттик бюджетибиз аябагандай кыйын абалга дуушар болду деп, бүт бардык күнөөнү жалпы депутаттык корпуска оодарып, бардык депутаттарды жаманатты кылып айтып кетти. Мен ушул оппозициялык депутат катарында, оппозициялык уюмдун башчысы катарында президентке бир сунуш менен кайрылгым келет. Урматтуу президент мырза, бардык депутаттарды жаман көргүзүп, жогорку кеңешти жаманатты кылгандан көрө, мен сизге мындай сунуш берейин. Жана ушул маалыматты эгерде сиз билбесеңиз, сизге ушул массалык маалымат каражаттары аркылуу жеткирүүнү туура көрдүм. Ошол шылуундардын биринчи катарында сиздин партияңыздын мүчөсү, азыркы күндө жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековдун Сагынбаев Нурбек деген жардамчысы Ысык Ата районунун салык бөлүмүнүн башчысынын орун басары болуп которулуптур. Мен ойлойм, биринчи шылуундардын катарында ушул болсо керек. Экинчи шылуундун катарында сиздин социал-демократтар фракциясынын башчысы Чыныбай Турсунбековдун 2 жардамчысы, бирөөсү эмес. Биринчиси Кудайбергенов Жаныбек Северный салык башчысынын жетекчиси болуп, ал эми экинчи жардамчысы Токтосунов Кубат Эрикович Октябрь районунун Бишкек шаарынын улуу инспектору болуп которулган. Бул мен ойлойм экинчи шылуун болсо керек. Үчүнчүсү төраганын орун басары. Бул дагы сиздин партияңыздын мүчөсү, азыркы күндө жогорку кеңештин төрагасынын орун басары, Төрөбаев Зулпукаровдун жардамчысы Сооронбаев Турсунбек Момунович Ош шаарынын инспектору болуп которулган. Мен ойлойм, бул дагы сиз айтып аткан ошол шылуундардын катарына кирсе керек. Төртүнчү, сиздин социал-демократтар партиясынын дежурлардын ролун аткарган депутат Абдыманап Кутушев 2 жардамчысы которулган. Саткеев Сүйүнбай 1-май районунун Бишкек шаарынын секторунун башчысы салык инспекциясына, 2 жардамчысы Тагаева Эркинай Ош шаарынын салык инспекциясына инспектор болуп которулган. Андан башка дагы социал-демократтар партиясынын мүчөлөрү Султанов Акылбектин 3 жардамчысы салык инспекциясына которулган. Иманкожоева Эркингүлдүн дагы бир жардамчысы дагы жардамчы болуп туруп, андан кийин салык инспекциясына которулган. Мен ойлойм, эгерде сизде бул маалымат жок болсо, анда мен сизге оппозициялык уюмдун башчысы катарында, оппозициялык депутат катарында ушул маалыматтарды бердим. Эгерде сиз туура көрсөңүз, ушул сиз өзүңүз айтып аткан 50 шылуундун башчылары ушулар экен, ушулардан баштап ушуларды токтосоңуз, сиз анда президент катарында бардыгыбызды жамандаганга укугуңуз болот. Эгерде буларды токтотпой турган болсоңуз, анда жогорку кеңештин депутаттарынын бардыгын депутаттарды жалпы жаманатты кылган, мен ойлойм, президент тарабынан кичине туура эмес болуп калат.